186 bölü 31. 3 орунду санды 2 орунду санга бөлөбүз. Бул жерде бөлүнүүчү 186. Ал эми бөлүүчү 31. Тийиндини эсептөө керек. Тийиндини эсептөө үчүн мамыча түрүндө бөлүү ыкмасын колдонуп эсептесек болот. Анда жазып алалы 186 бөлүү 31 деп жазып алсак болот. 186 санын içinde 31 саны канча жолу бар экендигин эсептөөбүз керек. Бирок мен бул амалды аткаруу үчүн өзгөчө бир ыкманы колдонгум келип турат. Ал үчүн мен бөлүүчүнү тегерек санга же болбосо ондукка чейин тегерек деп алам. Ондукка чейин тегеректүү. Ондукка чейин тегерек десем, бул сан канчага барабар болот? Бул сан 30га барабар болот. Себеби 31 30га дагы жакын. 30 санын канчага көбөйтсөм 180ге дагы жакын сан болот. Аны эсептеп аламын. 30ду 2ге көбөйтсө, же болбосо 30га 30ду кошсо 60, дагы бир 30ду кошсо 90. Дагы бир 30ду кошсо 120. 30ду 4кө көбөйткөндө 120га барабар болот экен. Дагы бир 30ду кошсо 150, дагы бир 30ду кошсо 180. Демек 30ду 6га көбөйткөндө 180ге барабар болот экен. Анда мен бул жерде бул 186 саны 30 көбөйтүү 6га жакын сан деп айта аламынбы? Жакын сан деп айта аламын. Анда бул жерде мен 186 санын 31ге бөлгөнүмдө тийинде 6га барабар болушу мүмкүнбү? Аны карап көрөмүн. Бул жерде 186 бөлүү 31 ал 6га барабар болушу мүмкүн. Суроо белгиси 6га барабар болушу дагы мүмкүн, болбой калышы дагы мүмкүн. Анда карап текшерип көрөмүн. Ал үчүн мен 31 санын 6га көбөйтүп көрөмүн. 31 көбөйтүү 6. 6-ны бирдик менен көбөйтөмүн. 6-ны 1ге көбөйтсө 6. 6-ны ондук менен көбөйтөмүн. 6 көбөйтүү 30, же болбосо 6 көбөйтүү 3 18ге барабар. Же 18 ондук. Ал 180ге барабар. Демек бул сандардын көбөйтүндүсү 186га барабар. 186 бөлүү 31 ал барабар 6га. Бул жердеги бизде берилген суроо белгисин биз тактап алдык. Демек тийинди 6га барабар. Дагы бир мисал менен аткарып көрөлү. Кийинки мисал 336 бөлүү 48. Бул жерде бөлүүнүүчү 336 бөлүүчү 48. Мен бул жерде дагы 48 санын ондукка чейин тегерек деп аламын. 48 саны 50гө дагы жакынбы же 40ка жакынбы? Албетте 50гө. Бул сан 50гө дагы жакын. Анда 50 деп алдым. 50нү канчага көбөйтсөм 336га дагы жакын сан болот. Аны карап көрөмүн. Же болбосо мындайча дагы элестетсем болот. 5ти канчага көбөйтсөм 30га жакын сан болот. Анда алгач жазып алалым. 50 көбөйтүү 6. 50нү 6га көбөйтсө, ал 300гө барабар болот. 300. Көбөйтүндү 336дан кичине сан чыкты. Анда 50нү бир чоң сан менен көбөйтүп көрөйүн. 50 көбөйтүү 7. 7-ни 0гө көбөйтсөң 0, 7-ни 5ге көбөйтсө 35. Көбөйтүндү 350гө барабар болду. Бул жерде мен алгач 50нү 6га көбөйтүп 300 санын таптым. Ал эми 50нү 7ге көбөйтүп 350 санын таптым. Бирок булардын бири 336дан чоң, ал эми бири 336дан кичине. 336 санын 48ге бөлгөндө тийинди 6га барабар болобу же 7ге барабар болобу? Аны билүү үчүн
мен 48 санын алгач 6-га көбөйтүп көрөмүн. 48 көбөйтүү 6. 6-ны бирдик менен көбөйтөм. 6-ны 8-ге көбөйтсө 48. 4-ү көңүлдө. 6-ны 4-кө көбөйтсө 24. 4 көңүлдөгү менен 28. 288. Биз көбөйтүндү 336-дан кичине сан болуп калды. Эми мен 48 санын 7-ге көбөйтүп көрөмүн. 48 көбөйтүү 7. 7-ни 8-ге көбөйтсө 56. 6-ны жазып калдым, 5-и көңүлдө. 7-ни 4-кө көбөйтсө 28, көңүлдөгү 5 менен 33. Көбөйтүндү 336-га барабар болду. Демек, бул жерде 336 бөлү 48 ал барабар 7-ге. Же болбосо бул сандардын тейиндиси 7-ге барабар болот. Бул бөлүү амалын аткаруунун дагы бир өзгөчө бир жолу.